العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah'ım okuyan keremetli Kur'an'a payda olgan savapты жалпы етіп марқумаларға. Өзгөчө жума күнүндө жума намазга шашып эртелеп келген бул жамаатыбыздын ата-эне тууган уруктарына багыштадык. Аллахым өзүнүн рахматын алып жайын жанаттан кылып, эчтик инсандардын катарына кошкун. Бирахметика я архамар рахим. Силерге жетекчи болгондорго туура кеңеш айткыла, алар силерге бир кеңеш айтканда, аны дагы туура кабыл алгыла. Ваясхату лакум салас. Үч нерсени силерде Аллах Таала жаман көрөт. Биринчиси кыл ва кал, ушундай экен а, тигиндей экен а деп. Жанакы имиш болуптур, болгон экен а, билип билбестен, билбейм мага ушундай деди деп туруп, такталбаган бир нерселерди эмне жанакындай кылуу. Бул дагы мына ошол Кудай Таала жек көргөн үч нерсенин бирөөсү. Ал эми экинчиси идаатул мал. Байлыкты, акчаны ашыкча ысырап менен жок кылуу. Ысырапкерчилик дегенде бүгүн тек гана тойду айтып атабыз. Маркумду акыркы өне жанакындай сапарга узатууда гана айтып атабыз. Калган нерселердин баардыгы жанакы норма болгондой болупчу. Бирок мына ошол биз жана айттык, жесеңер жегенде ысырап бар, кийсең кийгенде ысырап бар, садака берсең садака бергенде дагы ысырап бар. Анан жанакындай ошонун баардыгында эгер текебердик кошулунган болсо, ысырап кошулунган болсо, мунун баардыгы күнөө экендигин айттык. Ал эми мына ошол Аллах Таала тарабынан жек көргөн үчүнчү нерсе бул вакасратус суал, ашыкча суроо бере берген дейт. Кандай болот, дегендей болот. Албетте илим алуу парз. Муктаждык болгон бир көйгөй жараткан, сизге бүдөмүк болгон бир маселени, мисал катары мен деле азыр канча сөз айтып атам. Эстеп калып, жумадан кийин келип дамыла жана бир маселени айттыңыз. Ушул мага сәл түшүнүксүз болуп калды. Тезирээк сүйлөп койдуңуз. Деп туруп, бир маалыматты өзүңүзгө тактап алыш үчүн суралган нерсе болсо, илимди өрчүндөтүш үчүн болсо, бул жакшы нерсе. Ал эми жанакы араматылык чубагажы устазыбызды кыйнагандай, тоого өлүп калды ичинде жумурткасын жесе болобу болбойбу деп, ушу молдеке билбейби дегенде бир сынаш максатында, бир сындырыш максатында, уят кылыш максатында боло турган болсо, бул арам. Демек, суроо үч түрдүү болот. Биринчиси билбей сурайсыз. Билип алайын ушуну таксырдан деп. Экинчиси билесиз, бирок жаныңыздагы билбегендиги үчүн буга промай айтсаңыз сизди укпайт, ишиңме дейт. Молда айтса угат. Ушуну ушул билип алсын деп сурайсыз, секин буга молдекеден сурап коесуз, буга айтат, буга дагы жетет. Үчүнчүсү бул арам, билип туруп сурайсыз, ошо адамдардын көзүнчө, ким болбосун, ошол сиз суроо сурап аткан дамыла болобу, агай болобу, эжекей болобу, ошону шылдыңдап, жанакы тупикке камап, жана үч бурчтук суроолор менен ыңгайсыз абалга калтыруу максатында айтып аткан болсоңуз, анда бул эмне жакшы эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала жек көргөн үч нерсе бар экен. Ал нерсе кыйл ва кол, жанакындай божомолдоп имиштер. Ал эми экинчиси бул малды ашыкча иштетүү, ал эми үчүнчүсү бул мына ошол ашыкча керексиз суроолорду берүү. Ысырапкорчулук, чектен ашкандык бул оор күнөө. Бул кайсыл гана нерседе ысырап болбосун, бул күнөө дедик. Бул бүгүнкү күндө биз адамзат тарабынан болсун, башка болсун, же шарият тарабынан болсун, чектен чыккан нерсенин баардыгын биз туура эмес деп билебиз. Биз бул нерсени күнөө деп билебиз. Бирок ошол күнөөдөн эгер жараткан Аллах Таалага тооба кыла турган болсок, Кудай Таала кечирет. Эгер чын дилден тооба кылган болсок, өкүнгөн болсок, ойлонгон болсок, ойгонгон болсок. Бирок дагы эле жанакындай мурдагы кылыктарыбызды уланта бере турган болсок, анда жарабайт. Тообонун кабыл болушу, күнөөнүн кечирилиши ар кандай бир себептер менен болот. Анын мына ошол негизгиси бул, урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таалага тооба кылып, анан ошол кылган күнөөңнөн жийиркенесиң. Жакшы эле жумага келгенге чейин баягы күнөөлөрдү кылып алыппын деп туруп сүйүнсөңүз, эми болбойт экен да. Жакшы домаладан укчам кылып алыппын деп сүйүнгөн болсоңуз, ал тооба эмес. Тооба кылышым керек экен ошол ишиме деп туруп, анан ошол ишиңизди ойлоп туруп, ошондо мен жиркеничтүү иш кылыппын деп туруп, өзүңүздү өзүңүз жемелейсиз. Ошондо тооба кабыл болот. Экинчиси, кайра ошол кадамга баспайсыз. Анан 2 айдан кийин эле баягы байкоочун таядырып кайра уланып кетип аткан болсо, анда ал дагы болбойт. Демек, тообонун шарттары мына ушундай. Бирок кандай гана күнөө болбосун, бизде эреже бар. Ширктен башканын баардыгын Кудай Таала кечирет. Кудай Таалага шерик кошуунан башканын баардыгын Кудай Таала кечирет. Ошондон бирок чын дилден кечирим сурай турган болсок. Аллах Таала Зумар сүрөсүнүн 53-аятында "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тахнату мин рахматилла инналлаха ягфиру зунуба жамиа иннаху хувал гафурur рахим". О Мухаммад, айткын менин пенделериме, өмүрүн, убактысын ысраф кылгандарга, Аллах Таала кечирет. Кудай Таала кечирет.
ömürün, wagtyсын, janın ısraf menen ötkörgöndөрgө aytkın: "La taqnatu min rahmatillah." Allah'ın rahmatынан ümit üzüşmesin. Innallaha yaghfiru zunuba jami'a. Allah Taala günölördün bardygyn keçiret. Innahu huval gafurur rahim. Antkeni Allah Taala keçirimdүү, mehrimdүү. Zumar suresi 53 ayet. Hormatly musulman bir tuğandar, ısrapkorçuluk, çekten çıkkandık, aşa çapkandık, bul bir kasalдин, oorudun, kemçildiktin bir türü. Aşa çapkandık, ısraf kılgandık, çekten çıkkandık, bul kasalдин bir türü. Keremetli Kur'an'da Allah Taala peygamberlerden kılgan duasını bayandap, Rabbana gfir lana zunubana ve israfana fi amrina. Ali İmran suresi 147. ayet. O Rabbim bizim günahlarımızı keçirgin ve israfana fi amrina, jasawatkan işimizde her birimizge joopkerçilik yüktölüngen. İmam katары menin de özüm joopkerçiligim var. Ata katары uyda sizin de joopkerçiliğiniz var. Kim kaysıl jerde bolbosun, Allah Taala tarafından yüktölüngen joopkerçilik var. Oşol joopkerçilikti işimde çekten çıkpayın dep dua kılgan eken. Peygamberlerдің bardığının duası, Allah'ım günahımды keçir, manga yüktölüngen joopkerçilikti işte aşa çappayın, ısrap kılbayın dep. Demek ısrap kılуу sana yüktölüngen işten je sana bölüngen nerseden aşa çağuң, oşol emne janakı granitsadan aşıp ötüşүң bardygy ısrap bolot. Al эми бул ысрапкерчилик, бул günah eken urmatly musulman bir tuğanlar. Bul bir kasal eken. Bul bir kemçildik eken. Oşol kemçildikti jaratkandan surap bardygыбыз tawba kılışыбыз керек eken, keçirim surашыбыз керек eken. Andan çıkar urmatly musulman bir tuğanlar, ısraf degende bugün balany ısraf kılıp atkandar bar, atany ısraf kılıp atkandar bar, ayaldy ısraf kılıp atkandar bar, kede küyönü ısraf kılgan jeňeler bar, kordap atkan, başka kılıp atkan. Her kim özünün mildetin tak atkarbastan mana oşol çekten aşkandygy ısraf ekendigini ayttık. Balany ısraf kılıp atkandar degenim bugün jumalardын birösünde dagы ayttım edem. Baldardın talim tarbiyası menen işimiz bolbay kaldı. Erte menen sadike taşlamay, keç kurunap kep koluna telefon karmatpay, epte uktap kasa sağır menen kayradan uktap atkan jerinden turguzup beti kolun juup asına pampersin tagıp aparıp mına oşol sadike gecege taşap ketmay. Murdakıday bir bala menen süйлөшкөн, kеңешкен çoң atalar başkalar kalbay kaldı. Ötkönde munun misalын Jogorku Kengештин депутаттары айтты. Айылда кезүүдө mal karagan koyçumandardan ayırmabız bolbay kaldı dep. Keçinde kelse uyun baylap sağa olat, erte menen aydap koyot büttü dep. Bizdiki dagы bugün oşondoy olup kaldı. Sadike apart taştayбыз, kayra keşin ap kelebиз, telefondu koluna berip uktatıp koyabыз, erte menen turganda kaytar apart taştayбыз. Mına oşol al balanın talim tarbiyası, ani menen bir kengeşi, süйлөшүү, oyunu degen nerse bugün bizde dagы olak bolup kaldı. Andan tышкары mına oşol bardyk nersede ısraf dep atabыз. Bugün mına oşol ata enesin kordogondor bar, bir tuğanın kordogondor bar, dosun kordogondor bar. Aytayın degenim, urmatly musulman bir tuğandar, bul bir tuğan degen, dost degen, aga ini degen, bardygy bul ıyık sıfatlar, ıyık sezimler, bular menen oynoşbostон ısrapkerчиликке жол бербешибиz керек. Bugünkü negizgi mına oşol ısraf temasında men жалпылай kirgendigim adamdıkты saktasak, awirdi saktasak, çekten çıkpasak. Keremetli Kur'an'da ayttık. Allah Taala eger men pendelerime aşıkça rızkı versem jer betinde kuturup ketetdiler dedi. Oşonduktan dagı men pendelerime çenep berip atam dep ayattan okudum. Demek Allah Taala bergen bul kıska jaşoodо her birimiz çekten çıkpasak urmatly musulman bir tuğandar. Ata ataday, bala baladay, ayalday bolsa. Kızdın kızday, kıştın kışday bolgonu jakşı dep özgöçe mına oşol janakı prezidentibиздин jarlыгы çıkkandan beri dagı mına markımdu akırkı saparga uzatууда kebir ısrapkerçilikler, kebir köçölөр, kebir ayıldar, kebir rayondor bul nersede kolga aldı. Mına oşol jarlık işke olup, başka olup, mına oşol ısrapkorçuluktan başkadan oşondoy bir janakınday taziya bolup atkan jerde, pata bolup atkan jerde, kaygırıp atkan jerdegi ısrapkorçuluktan bir arılgan, maktay turgan dagı emneler, köçölör, mağlalar, janakınday emne ayıldar, rayondor bar, birok kebir jerlerde öz bilemdik menen dagı ele tıyılbay atkandar dagı var. Adam ölgön jerde Melekül Maut, ölüm periştesi Azrail, can algıç perişte kelip ketken bolot. Al jer aябай сүрдүү bolot. Al jer jakınынан ayrılganlar üçün bir kaygılуу bolot.
Анан барып алып атаң өлүп калды, сен ыйлап тур, чапанды кийип тур. Жылкын каякта, букан каякта? Биз казанда салы башка кылалы деп туруп, керек болсо мына ошол эмне, майыт чыккан жерден, жаназа болгон жерде булар керек болсо пышырып берсең дагы жебейт. Бул жакынына кайгырып, аппетити буылып калды деп туруп, мына ошол эмне үйүбүздөн белек печкегибизди, тамагыбызды алып барып, бир аз жеп ал, өзүңдү карма, сабыр кыл. Кудайдан келгенбиз, Кудайга кайтабыз. Эми атаңды Кудайым рахматына алсын, балаңды Кудайым рахматына алсын деп көңүл айтыштын ордуна кээде ошонун атынан карыз алып, кредит алып, мына ошондой бир иш-чараларды өткөргөндөр, эми акыркы күндөр сал тийилип калды окшойт, бирок буга чейин болуп атты, урматтуу мусулман бир туугандар. Кээде кырсыктан башкадан жаш биз курактуу балдар өлгөндө, анын артында 4-5 жетим балдары калып атат. Ал жетим бала мына ошол жетим калгандыгы аз келгенсип, атасы тек гана муну жетим калтырып кетпестен, ошончо карызга дагы ийилип кеткен нерселерине мына ошол эмне айыл аксакалдары, көчө аксакалдары күбөбүз, мына ошого себепчибиз. Айтайын дегеним, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол жаназа болгон жерде, кайгы болгон жерде бир аз абайласак, этияттасак, алардын бир көңүлүнө карап, башкасына карап, колдон келген бир жардамдарды да кошсок, мактай турган бир жагдай, мына ошол кээ бир айылдарда жакыны өткөн адамдар ун чыкпастан эле мына ошол эмне майытты көмүү менен бир башка менен гана бир алек болуп, ыйлап келген конокторго бир көңүлүн угуу менен боло турган болсо, ал эми ошонун расходун колу кошуналар башкалар уюштурган бүгүнкү күндө бир Кыргызстаныбызда басымдуу айылдарда ушул нерсе ишке ашты. Бүгүн мына сабакка качкандар башкалар сиздерден дагы суранабыз, талап кылабыз. Мына ошол эмне атасынан айрылган, баласынан айрылган, энесинен айрылган, кайгырып аткан инсандардын барып малын жебестен, андан көрө ошолорго бир көңүл айтып, колдон келген, узак жугуктан келген конокторуну сыйлап коюу, мына ошол чыныгы кошуначылык. Мына жанакы кафеде жүргөндө, ресторанда жүргөндө, саунада жүргөндө жаныбызда достор көп. Мына ошол жакыныңнан айрылганда ошолор достугун көргөзүп кое турган күн. Кудай таалам баарыбызга ынтымак ырашкерлик берсин, ысырапкорчулуктан элибизди, жерибизди сактасын, шермендешиликтен сактасын. Урматтуу мусулман бир туугандар, сөзүмдүн акырында кыскача Аллах Таала тарабынан пайгамбарлар күнөөдөн тосулунган. Кайсыл пайгамбар болбосун, күнөө кылам десе дагы кыла албайт. Эреже ушундай: ал-анбия куллухум маъсум. Пайгамбарлардын бардыгы күнөө кылгандан тыйылынган, тосулунган. Бирок пайгамбардын мураскорумун деген молдеке болсун, башка болсун, кээ бир күнөө иш кылып койсо, бул нормальный көрүнүш, бул пандачылыгы, мына ошол нафсиге азгырылып аткандагысы, башка болуп аткандагысы жана башкасы. Бирок биз ислам дининин өкүлдөрү бүгүн жумага келип отурабыз. Ислам дини аруу, таза. Бирок ислам дининин өкүлү болгон, ислам диниде адамдарга сабак айткан, мисалы имам катары мен кээ бир кемчилдигим болгон болсо, алдап койгон болсом, сөгүнүп койгон болсом, мурдап койгон болсом, бул жеке шумкардын кемчилдиги, бул ыймандын, исламдын кемчилдиги эмес. Ушуну туура кабыл алсак. Анткени соцсетте башкада мына биздин шаарыбызда бир аз ызчуу болуп атат. Мына ошол эмне биз мыйзам алдында бардыгыбыз бирдейбиз. Ал молдо болобу, устаз болобу, башка болобу, шейх болобу, башка болобу, бирок эмне кылмыш кылган болсо, мыйзам алдында бардыгыбыз бирдейбиз. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, провокацияга башкага алдырбастан, ошол эле учурда кирип алып динди жамандап жазгандан дагы оолак бололу. Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба, башка дегенден, анткени жанакы адал сынган молдонун үйүнөн бир чочкон жана калласы чыгып туруп башка кыптыр деген өзүбүздүн нелер бар, макалдарыбыз бар, башкаларыбыз бар. Айтайын дегеним, ислам дини таза, мукаммал, аруу, бул таза боюнча кыяматка чейин калат. Бирок исламды жамынган кээ бир мага окшогон бирөө кемчилдик кетирип койсо, бул исламдын кемчилдиги деп билбеңиздер. Мана ошол дини өкүл катары баарыңыздардан ушул нерсени суранабыз. Аллах Таала баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын. Кыяматта Кудай Тааланын асына барганда ислам дининин өкүлү катары тирилип, Кудай Таала разы болгон абалда бүгүн биздин бул мечитте кандай чогуу турган болсок, жаннатта дагы чогуу болгону Кудайым баарыбызга насип этсин. Ысырапкерчиликтен, бузукулуктан, аша чапкандан баарыбызды Кудайым өз сактасын. Амин. Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу ала расулиллах. Мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу аталар, агалар, бүгүн дагы сиздер менен жараткандын бир жаркын күнүндө, жакшылык күндө, ыйман, ислам жолунда жаратканга кулчулук кылуу үчүн жума намазында жолугуп отурабыз. Аллах Таала ар бирибиздин басып келген кадамдарыңыздарга соопторду жазып, бендечилик, инсанчылык кылып ушул күнгө чейинки билип билбей кылган күнөөлөрдү кечирген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума сабагы, бүгүнкү жума баяны сиздер менен Кудайым буйрса, мына ошол жараткан Аллах Таала пенделерди жаратып, жашоо мыйзамдарын, жашоо тартиптерин ченеп берген, бардыгын иреттеп койгон,
Кандай гана нерсе болбосун өз нугунан чыкканда, туура эмес жолго баратканда, ал мына ошол күнөөгө алып калары, ал ысрафка алып баралы. Анын мына ошол өмүргө болгон ысрафы, жашоого болгон ысраф, убакытка болгон ысраф, же болбосом биз ысраф дегенде адатта тамак ашта, акчада деп ойлойбуз. Мына ошонун бардыгы ысраф жөнүндө. Ысрафкорчулук Иннал мубаззирин кану ихвани шаятин керемети Кур'ан айткандай, чектен чыккандар, ашыкча ысраф кылгандар шайтандын бир туугандары. Фая ибадаллах, о Аллахнын пенделери, усикум ва нафси битакваллах, өзүмдү жана сиздерди жараткандан коркууга, вал бу'д анил исраф ва табзир. Аллахтан корккондон кийин ысрафкорчулуктан оолак болууга чакырам. Вал исраф дегени хуа мужавазатул хадд айян кан. Кандай гана учур болбосун, чектен чыгуу бул мына ошол ысрафкорчулук. Алымдар айтат, ысраф деген бул чектен ары өтүп, тажавузул хадд фи кулли фи'лин яф'алухул инсан. Адам баласы кыла турган иштердин бардыгы нормасынан жанакына чийип койгон чегинен, сызыгынан чыкканда, бул түздөн түз исраф болуп эсептелет. Ва ин кана залика фил инфак ашхар. Эгер мына ошол исраф деген нерсе мал мүлктө жеп ичкенде акчада боло турган болсо, анда бул андан дагы ашып өтөт дейт урматтуу мусулман бир тууганда. Демек, ысрафкорчулук адам баласыга Аллах Таала тарабынан аткар деген иштер, же уруксат берилген нерселер күнүмдүк биздин турмуштагы мына ошолордун кээ бири эгер мына ошол чектен чыга турган болсок, ошол нерсе туура эмес, ошол нерсе исраф болот экен урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Исра сүрөсүнүн 26-27 аятында бизге исрафтын бир канча түрлөрүн түшүндүрүп, жегенде, ичкенде, кийгенде, кээде, садака бергенде дагы исраф бар. Мына ошонун бир канча түрлөрүн түшүндүрүп, Исра сүрөсүнүн 26-27 аяттарында ва атизул курба хакка, жакындарыңа акысын бергин. Вал мискин, кедей кембагалдардын акысын бергин. Вабни сабил, жолоочулардын, тилемчилердин акысын бергин. Вала тубаздир табзира, бирок ошолорго садака берип атканда дагы чектен чыкпагын, ысырапка жол бербегин. Иннал мубаззирин кану ихвани шаятин, анткени чектен чыккандар, ысырап кылгандар шайтандын бир туугандары. Ва кана шайтан ли раббихи кафура, ал эми шайтан өзүнүн жаратуучусу болгон Аллах Таалага куфурчулук кылган дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз кээде алганда гана ысырап, чачканда гана ысырап эмес, кээде мына ошол садакада дагы ысраф бар экендигини Исра сүрөсүнүн 26-27 аяттары тастыктап турат. Ва ату хаккаху яума хасадихи ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Мөмө жемиш эккен болсоңор, жанакындай пышкан учурунда, күзгө жеткен учурунда, мына ошолорду терип алган учурда терген мөмөлөрүңөрдүн акысын бергиле. Мына ошону берип атып дагы ысырап кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Жараткан Аллах Таала мына ошол эгин тигиниңердин, мөмө жемишиңердин кедей кембагалдарга үлүшүн берип атканда дагы ысырап кылганды тыят. Кимде ким ысырап кыла турган болсо, иннаху ла юхиббул мусрифин. Ал Аллах Таала ысырапкорлорду сүйбөйт дейт. Ан'ам сүрөсү 141 аят урматтуу мусулман бир тууган. Ва кулу вашрабу, жегиле, ичкиле. Вала тусрифу, бирок исраф кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Анткени ал Аллах Таала ысырапкорлорду сүйбөйт. А'раф сүрөсү 31 аят. Жеген, ичкен адам баласын дене түзүлүшүн кармаш үчүн, же ибадат кылыш үчүн, күч топтоп кедей кембагал бейбечарага, коомго бир пайдасын тийгизиш үчүн жеген, ичкен, кийген жакшы. Бирок ошол нерседе дагы ысырапка жол бербеш керек, ошол нерседе дагы чектен чыкпаш керек. Кийсеңер кийгиле, жесеңер жегиле, бирок ошол нерседе дагы чектен чыкпагыла дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ысырап кайсыл нерсени чектен сырт ашыкча колдонуп берген болсок, ашыкча иштетип берген болсок, ашыкча талап кылып берген болсок, мына ошол нерсе ысраф болуп эсептелинет экен. Валлазина иза анфаку, алар садака берген учурда, өздөрүнүн акчасынан жумшаган учурда, лам юсрифу, ысраф кылышпайт. Ва лам яктуру,
ошол эле учурда жанакындай бербей коюп, жанакындай жадныйлык дагы кылбайт. Бергенде өтө ашыкча да берип коюп таштабайт, же болбосо бербей дагы койбойт. Ва кана байна залика кавама, алар мына ошол берешендик менен жанакындай ичи тардыктын ортосун кармангандар деп чыныгы момундардын сыпатын сыпаттайт. Фуркан сүрөсү 67-аят. Фуркан сүрөсүнүн 67-аятында чындыгында момундар эгер садака бере турган болсо, бирөөгө жардам бере турган болсо, ашыкча берип салып, өзү да тилемчи болуп калбайт, же болбосо бербей коюп, жанакындай эмне ичи тардык дагы, жанакындай бир жадныйлык дагы кылбайт, бахилдык дагы кылбайт. Чыныгы момун экөөсүнүн ортосунда турат. Мына ошол муктаждардын да акысын берет, өзү үчүн дагы алып калат. Анткени ашыкча бери берген дагы же бербей койгон дагы мусулмандардын, момундардын сыпаты эмес дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Вала тажал ядака магълулатан иля унуқика вала табсутха куллал басти фатақуда мал'уман махсура. Исра сүрөсү 29-аят. Колуңду жанакындай кишенделген, байланган дагы кылып албагын. Адамдарга бербеймин деп өзүңдү өзүң жанакындай зыкындык кылып, жадныйлык кылып, өзүңдү өзүң кишендеп дагы албагын. Ошол эле учурда жайганда дагы, бергенде дагы, берешендикте дагы этият кылгының. Анткени мына ошол нерселердин бардыгы өзүңнүн кайрадан тилемчи болуп калышыңа себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан момун бергенде дагы ысырапка жол бербеш керек, анан бербей койгондо дагы ысырапка жол бербеш керек экендигини Аллах Таала керемети Кур'анда Исра сүрөсүнүн 29-аятында баяндап атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мала адамиюн ви'ан шарран мин батнин." Адам баласы толтурган идиштердин эң жаманы бул мына ошол адам баласынын өзүнүн курсагы. Адам баласы толтурган идиштердин эң жаманы адам баласынын курсагы. Эгер бихасби ибни адама укулатун юқимна сулба, адам баласы тамак жей турган учурда мына ошол өзүнүн омурткалары тирей турган, бели бүкүрөйүп кетпей турган, кыйналбай турган, күч үчүн бир аз жесе болот. Ва ин кана ла махалата фасулусун литуами ва сулусун лишараби ва сулусун линафаси. Эгер аргасыздан конокко барып калып, уяттуу меймандар менен чогуу олтуруп калып, жеңиз деп кайра мажбурлашкан болсо, мусулман адам тамак жегенде дагы эгер аргасыз болуп кала турган болсо, анда 3төн 1-иге тамак, 3төн 1-иге аба, 3төн 1-иге суу толтурсун курсагынын, ашказанынын дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Анан жана кээде жанакы жакшы тамак калгынча жаман курсак айрылсын деп, мына ошол жей берген, башка кыла берген ысырапкорчулук, бул мына ошол денеге кандай өзүнүн жанакындай зыянын алып келип, ооруларды пайда кыла турган болсо, ал эми мал мүлктө башкада ысырап кылуу, бул мына ошол кадимкидей адам баласынын ыйманына, руханиятына дагы мына ошондой зыян тиет. Ашыкча тамак жеп алып жатканда башкада кээде уктай албай башка болуп кыйналган болсок, мына ошол нерсе адам баласынын эмне ыйманында дагы мына ошондой бир өзүнүн залакасын, зыянын тийгизет экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошондуктан бардыгыбыз эгер тамак жегенде дагы, жедиргенде дагы бардыгында ысырапка жол бербестен абайлашыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аргасыздан тамак жеш керек боло турган болсо, анда момун адам 3төн 1 бөлүгүнө тамак, 3төн 1 бөлүгүнө суу, 3төн 1 бөлүгүнө абага калтырыш керек дейт. Ал эми сахабалар пайгамбардын таалим тарбиясын алгандар, биз ушундай бир коомбуз, ач калмайынча жебейбиз дейт. Качан курсак ачып, организм талап кылганда жейбиз. Вайза акан, эгер жей турган болсок, ашыкча жеп курсакты томпойтуп да калбайбыз. Биз ушундай бир элбиз, келе деген жерде ура бербейбиз дейт. Качан курсак ачканда тамактанабыз, тамактанган учурда ашыкча жеп салбайбыз дейт. Анткени ашыкча тамак жеген, бардык нерсенин ашыкчасы мына ошол өзү айтып тургандай ашыкча. Бардык нерсенин ашыкчасы өзү айтып тургандай ашыкча. Ошондуктан бардык нерсе эмне мына ошол жанагындай рамканын ичинде адам баласы көтөрө ала тургандай, башкадай болуш керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, биз өзгөчө жума намазда сиздер менен дайыма акыркы минуталарда саатка кайра карап, 00-дө токтотолу, башка кылалы дейбиз. Адамдардын убактысына, башкасына, акысына кирбейли деген бир максатта.
Мына ошол эмне вакытка болуп аткан бир биздин аяр мамиле жасап аткандыгыбыз, ысырапка башкадан эмне олак бололу деп аткандыгыбыз. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, вакытта ысырап болгондой эле, өмүрдө ысырап болгондой, демек бардык нерседе мына ошол эмне чектен чыгуунун бардыгы ысырап болуп эсептелинет экен. Ошондуктан ысырапка жол бербегени бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Ибадаллах, лакат наззама аш-шар'ул хаким умурун наси ау амрун наси куллаха. Чындыгында улуу Аллах Таала адамдардын бардык жашоо тартибин өзү иреттеген. Кайсыл гана нерсени Аллах Таала бизге шарт түзгөн болсо, ошонун бардыгы биздин пайдабыз үчүн. Ва халалахумут таййибат ва харрама алейхимул хабаис. Аллах Таала мына ошол момундарга адал нерселерди адал кылып берип, ал эми арам нерселерден тыйган, бул нерселерге зыян деп. Кээ бир нерселерди пайдаланууга, бул дүйнө жыргалчылыгынан колдонууга дагы уруксат берген. Бирок чектен чыкпастан, унутпастан, Аллах Таала жана пенделердин акысына эмне жанакындай бир кирип кетпестен гана. Чындыгында ислам адам баласы үчүн мына ошол ачык, тактык эрежелердин бардыгын, адам баласынын табияты көтөрө ала турган, адам баласынын табиятына дал келе турган эрежелерди коюп берген. Инсан качан гана ошол эрежелерге баш ийип, ошолорго амал кылып гана жашаган учурда эч кандай бир кемчилдикке, ысырапка, бузукулукка, күнөөгө батпайт. Ал эми жараткан Аллах Таала тарабынан коюлунган мына ошол эмне чектерден өткөндө, аша чапкан учурда мына ошол эмне аша чапкандык мына ошол адамды күнөөгө дагы түртөт, башкага дагы түртөт, ысырапка дагы түртөт. Мунун акыры, акыбети жакшы эмес экендигини баарыңыздар, урматтуу мусулман бир туугандар, жакшы билесиздер. Валау басаталлаху ризqa лиибадихи лабагау фил ард валакин юназзилу биқадри ма яша. Шура сүрөсү 27 аят. Аллах Таала эгер пенделерine ырыскыны ашыкчасы менен, кенен кесири менен берип салганда, лабагау бардыгы чектен чыгат эле дейт. Бирок Аллах Таала ченеп, Шумкарга ушунчасы болот, Мухаммад Алига ушунчасы болот деп чектеп жетер жетпес ырыскы берип аткандагысы Аллах Таала өзүнүн пенделерин аябай жакшы билгендегиз. Аллах кааласа пенделерине ашыкчасы менен кенен кесир ырыскы берип салат эле. Ал эми Аллах Таала эгер кенен кесир ырыскы берип салса, лабагау фил ард, жер бетинде адам баласы кутуруп, жана кээде семиздикти мал көтөрөт дейбиз, кой көтөрөт дейбиз, бирок семирген койлор деле өсөт. Бардык нерседе мына ошол эмне Аллах Таала ырыскыны ашыкча берип койгон учурда чектен чыгып жер бетинде текеберденет. Валакин юназзилу биқадри ма яша. Бирок Аллах Таала өзү пенделерин билгендигинен чектеп ушул болот деп жетер жетпес ырыскы берет. Эгер ашыкчасы менен берип кое турган болсо, адам баласы жер бетинде кутурат дейт. Кутургандардын көбүн көрүп атабыз. Кулу мин самарихи иза асмар. Эгер силердин дарактарыңар мөмө берген учурда мөмөлөрүнөн алып жегиле. Ва ату хаккаху яума хасади. Ошол мөмөлөрдү терип сатып аткан учуруңарда, мына азыр гилас пышты, помидор пышат, бадыраң пышат, терип үзүрүн көрүп сатып аткан учуруңарда кедей кембагалдардын акысын үшүрүн дагы бергиле. Вала тусрифу. Бирок ошону берип атканда ысырапкорчулукка жол койбогула. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Анткени Аллах Таала ысырапкорлорду сүйбөйт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, эми мына ошол дыйкандарыбыз бар, башкалар бар. Негизи эле бул мөмө жемиш эмес, жашоонун бардыгы, сөздүн бардыгы, убакыттын бардыгы, илимдин бардыгы, мына ошол Кудай Таала тарабынан тирүүлүктө кандай гана мүмкүнчүлүк берилинген болсо, мунун бардыгы өзүнүн эсеби менен, чеги менен, нормасы менен берилинген. Мына ошол кимисини эсептен, чектен, нормадан ашыкча пайдалансак, мына ошондо ысырапка жол берген болот экенбиз. Ал эми ысырапка жол берүү иннаху ла юхиббул мусрифин. Ал Аллах Таала ысырапкорлорду сүйбөйт деп кереметтүү Кур'анда бир канча аяттарда бизге кайра келип атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam кулу вашрабу, жегиле, ичкиле, ва тасаддаку, садака дагы бергиле, валбасу, кийим дагы алып кийгиле өзүңөргө. Ма лам юхалитху исраф, бирок ошол нерсеңерде ысырапты аралаштырбагыла дейт.
Жегиле, içkile, sadaka vergile, kiyim kiygile, jegeningde, içkeningde, kiygeningde, sadaka vergeningde ısrapты аралаштырбагын. Ау махияла, же болбосам адамдарды таң калтырам деп, адамдардын арасында бой көтөрөм деп, жеген тамагың менен башка менен, бүгүн тамагын жеген дагы жанакындай болуп калды. Историяга тартып, башкага тартып койбам, монда бир өзгөчө тамак жеп атабыз, палан жерде отурабыз, пустан жерде отурабыз деп, мына ошол эмне, жеген тамагың мактанганга, адамдардын арасында текеберденгенге, бой көтөргөнгө алып барбасын. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жегиле, içkile, sadaka vergile, kiyim kiygile, бирок ошол нерсенин бардыгында ысрап менен текебердик аралашпаган болсо дейт. Кайсыл нерседе ысрап менен текебердик аралашкан болсо, мен кана фи qalbihi misqala zarratin min kibrin, кимдин жүрөгүндө кыпынчалык жанакындай текебердик бар боло турган болсо, жаннатка кирбейт дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыңыздарга эмне мына ошол эскертүү, текебердик жана мактанчактык же болбосо бардык нерседе чектен чыгып ысрап кылуу, бул албетте мына ошол эмне күнөөгө алып барат. Демек, бизде жанакы госстандарт деген нерсе бар, норматив деген нерсе бар. Анан шарият эрежеси деген нерсе бар. Мунун бардыгы Аллах Таала тарабынан ушул пенделер ушунан ашса тамам деген сөз. Элементарный жол эрежелеринде 40 коюп койгон, 80 коюп койгон, 60 коюп койгон. Алымдарыбыз ошонон ашсаң бул өзүңдү өзүң жана ошонон ашып авария болуп өлсөң, өзүн аскан менен барабар деп атат. Демек, мына ошол чектен чыгуу, аша чабуу, урматтуу мусулман бир туугандар, бул акыретте Кудайдын астындагы суракка да алып барат. Ал эми бу дүйнөдө мына ошол өзүбүзгө эмне жанакындай күнөөгө да алып барат. Анан ырыскыбыздын азайышына, балеге жолугушка, башкага түздөн түз себепчи болот. Ошондуктан баарыңыздардан суранабыз, мына ошол эмне чектен чыкпаганга аракет кылышыбыз керек. Анткени чектен чыккандын бардыгы, күнөөкөрлөрдүн бардыгы иннал мубаззирин кану ихвани шаятин, чектен чыккандар, аша чапкандар, булар шайтандын бир туугандары дейт. Ал эми шайтан кана ли роббихи кафура, өзүнүн жаратуучусуна тоң моюндук кылган, мына ошондой эмне Алланын каргышына калган зат. Биз урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол эмне чектен чыкпашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам инналлаха ярда лакум саласан ва ясхату салас. Аллах Таала силерге 3 нерсеңерге разы болуп жакшы көрдү. 3 нерсеңерди жемелеп жек көрдү, жактырбады. Аллах Таала силердин кылган нерсеңердин 3-өсүн жакшы көрөт, 3-өсүн жек көрөт, жаман көрөт дейт. Мына ошол биринчиси ярда лакум ан ta'buduhu ва ла тушрику бихи шай'a. Аллах Таала жактырган биринчи нерсе Аллах Таалага ибадат кылып, ага шерик кошпош. Ва ан ta'tasimu бихаблиллахи жами'a. Алланын дининде бардыгыбыз ынтымак биримдикте болуш. Жанакындай бүгүнкү күндө өзгөчө биздин коомчулукта жамаатка бөлүнгөн, урууга бөлүнгөн, улутка бөлүнгөн жана башка нерселер бар. Ошол нерселерден эмне абайлаш керек. Аллах сүйгөн нерсе бардыгыбыз бир динди, бир тартипти, бир эрежени кармап, мына ошол эмне ынтымак менен Кудай Таалага кулчулук кылуубузду сүйөткөн. Ва антунасиху мал валлахуллаху амракум. Анан силерге жетекчи болгон кишилерге туура кеңешиңерди айткыла, жетекчилер кеңеш айтса, аны дагы туура кабыл алгыла.